Эгерде ал кедей болуп колунда жок болсо, анда өзүн тазалаш үчүн Теңирге арнап айып үчүн чалынуучу курмандыкка бир эркек козу, нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйпанын 1/10 буудай унун, 1 лог зайтун майын алып келсин. Колунан келген 2 бактекти же 2 жаш көгүчкөндү алып келсин. Канаттуулардын бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өртөлчү курмандыкка. Буларды тазалануунун 8-күнү Теңирдин алдына, жыйын чатырынын эшигинин алдына ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу айып үчүн чалынуучу курмандык козуну жана 1 лог зайтун майын Теңирдин алдында силкилдетсин. Анан эркек козуну айып үчүн чалынуучу курмандыкка соёт. Ыйык кызмат кылуучу айып үчүн чалынган курмандыктын канынан алып, тазалануучунун оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагына, оң бутунун баш бармагына сыйпайт. Анан ыйык кызмат кылуучу зайтун майын өзүнүн сол алаканына куят. Анан сол колундагы зайтун майына оң колунун сөөмөйүн алып Теңирдин алдына 7 жолу чачат. Ыйык кызмат кылуучу алаканындагы зайтун майын тазалануучунун оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагына, оң бутунун баш бармагына, айып үчүн чалынган курмандыктын каны сыйпалган жерлерге сыйпайт. Ал эми алаканында калган зайтун майын Теңирдин алдында тазалоо үчүн тазалануучунун башына сыйпайт. Анан тазалануучу алып келген бактектердин бирин же жаш көгүчкөндөрдүн бирин алып келет. Анын алып келген канаттууларынын бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин нан курмандыгы менен бирге бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка чалат. Ыйык кызмат кылуучу тазалануучуну Теңирдин алдында ошентип тазалайт. Тазаланып жаткан колунда жок кедей пес оорлуу жөнүндөгү мыйзам ушул.